Салам достор. Биз болсо ушул Планета Google программасында баскан жолубуздун же болбосо дарыянын деңгээлин, тоолордун бийиктигин өлчөсөк болот, жана кесип да көрсөк болот. Ал үчүн биз линияны тандабастан пультту тандайбыз. Ошол жерде показать рельефтиге галочка коебуз. Анан каалаган жерибизге барып, мына ушул тоонун бийиктигин билиш үчүн биз бул жерге басабыз, бул жерге басабыз. Ошондо бизге бийиктигин көрсөтүп жатат. Бул жердин деңиз деңгээлинен бийиктигин, бул жердин чокунун бийиктигин көргөзүп, ушундай. Ошол багбанчылык жумуштарында менимче ушул зарыл болот экен, ушул маалыматтар. Эми стрелканы башкарууда, мисалы үчүн, мен ар бир чекитти эле коюп баратам, бирок кээ бир жерде мындай миңдеген чекиттерди коюшка туура келет. Аны биз андай антип кыйналып отурбайбыз, очистить. Азыр мага ушул дарыяны бойлото чызыш керек боло турган болсо, ушул жерге чызып, эң ыңгайсыз нерсеси ушул мындай чийген жериңи жакындата баштайт да. Кайра эле өчүрөйүн мен. Мындай чийсек да болот да. Вот мышканы кармаган бойдон биз чийип бара берсек болот. Баскан боюнча кое бербейбиз жана керектүү жака жылып барабыз. Болбосо биз мынтип бирден точка коюшубузга туура келет. Абдан бир чийленишкен жолдордо же ушундай аймактарда ыңгайсыз. Биз мындай кылганыбыз оңойраак. Мынакей ушул дарыянын узундугу бизде 4,5 километр болсо, 4,5 километрде биз 100 метрден ашыгыраак 130 метрге чейин төмөндөп кетипбиз. Ошол урматтуу достор, эгерде сиздерде кайсы бир жерге суу чыгаруу же болбосо ушуга окшогон пландарыңар болсо, ушул эле программанын жардамында жасай берсеңиздер болот. Көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.